Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Биз силер менен кайталоо сабагын өтөбүз. Жашылча жемиштер деген теманы. Жашылча жемиштер дегенде балдар сүрөт боюнча сөздөрдү эстегилечи. Сүрөттө эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Балдар, жемиштерге апельсин, мандарин, ананас, карагат, клубника, малина, өрүк, алма, алмурут, шабдалы, жүзүм, дарбыз, банан жана башка жемиштер кирет. Ал эми жашылчаларга редиска, кызылча, сабиз, картөшкө, кызылча, пияз, ашкабак жана башка жемиштер кирет. Gün sayın jegin jemmişten den solukta bolsun sen. Жүгүрүң дамду дайым жеп жүрөлү, дайым жеп жүрөлү, дайым жеп жүрөлү. Жүгүрүдөн көп жегиң сен, ал абдан пайдалуу. Бурчакта жесең эң пайдалуу экен, эң пайдалуу экен, эң пайдалуу экен. Бурчак абдан таамдуу, сен аны жеп көрсөң. Күн өстөдө өскөн помидор, помидор, помидор. Күн өстөдө өскөн помидор, ал абдан пайдалуу. Брокколи дамы өзгөчө, өзгөчө, өзгөчө. Брокколи дамдуу татып көр, ал абдан пайдалуу. Ой, жер жемиштер жайнай. Мен моуларды терем. Карагылачы, чоң экен. Какай, булар жер жемиштер эмес да, бул помидорлор. Эмне үчүн жер жемиш эмес? Кып-кызыл бышкан. Бирок чоң турбайбы булар? Кайра жакшы көп тербейсиң. Помидор деген мөмөгө кирет, а бизге жер жемиштер керек. Чын элеби? Мен ойлогом, помидор жашылча деп. Жер жемиштер, мөмөлөр, жашылчалар. Эй, чаташып калдым. Кызык, а жер жемиштер анан мөмөлөр менен жашылчаларды кантип айырмаласа болот? Татаал суроо экен. Билбейм. Мен да билбейм. А балким мөмөлөр сары. Жашылчалар жашыл. А жер жемиштер кызыл болуп жүрбөсүн я? Жок, аларды антип айырмалай албайсың. Мисалы, алма сары да, жашыл да, кызыл да болот. Алмурут сары, анан кызгылт жашыл болот. Силердики чын. Мисалы, сабиз менен өрүк кызгылт сары. А балким айырма даамындадыр. Мөмөлөр таттуу, жашылчалар ачуу, а жер жемиштер кычкылдыр. Жок, жер жемиштер деле мөмөлөр сыяктуу эле таттуу болот. Анда жер жемиштер чоң, жашылчалар орточо, а мөмөлөр кичинекейдир. Анда бизге капуста керек. Анткени бул огороддогулардын эң чоңу ошол. Капуста менен пирог. Жок, капуста жер жемиш эмес.
чаташып калдым. Мен дагы. Эмнени чогултабыз эми? Кандайсыңар чүрпөлөрүм? Эмне кабагыңар бүркө? Апам экөөбүз жер жемиш кошулган пирог бышырмакпыз. Жер жемиштер эле дегенбиз. Бул бакта ар кайсынын баары өсөт экен. Жер жемишти кантип табабыз? Жер жемиш, жашылча, ана мөмө бири-биринен кантип айырмаланат? Биз аябай чаташып калдык. Кызык суроо турбайбы? Сиз жообун билесизби? Билбегенде эмне? Жүргүлө көрсөтөйүн силерге. Ура! Тезирээк көрсөтүңүзчү. Мөмөлөр таттуу, анан кычкыл болушат. Чоң, анан кичине болушат. Кызыл, сары, жашыл, анан кызгылт сары мөмөлөр бар. Кантип табыш керек аларды? Мөмөлөр бактаракта өсүшөт. Мына алма мөмө, алмурут да мөмө. Мен эми түшүндүм. Өрүктөр да бакта өсүшөт да. Өрүктөр мөмө жемиш турбайбы? Туура. Дагы кандай мөмөлөрдү билесиңер? Ойлонуп көрүш керек экен. Шабдалы да мөмө, кара өрүк менен мандарин да мөмө. Бадыраң дагы. Такай, бадыраң да бакта өсчү эле. Билбейм. Бакта өсөт болуш керек. Бадыраң бак, элестет ушундай болсо. Жок. Такай, бадыраң огороддо жөөктө өсөт. Анда бадыраң мөмө эмес турбайбы? Жок. Бадыраң жашылча. Огороддо жөөктө өскөндөрдүн баары жашылчалар турбайбы анда, Туура. Кээ бирлери топурактын үстүндө өсүшөт. Мисалы бадыраң, капуста,